Мына ушул учурдун баатыры, ушул инсанды биз эфирге конокко дагы чакырганбыз. Жакшылап бир тааныштырып өтөлү. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин көркөм сүрөт жана дизайн кафедрасынын башчысы Базарбек Сыдыков. Саламатсызбы? Саламатсызбы агай, кош келипсиз. Тигил жактагыдай эле экенсиз. Өзүбүз жөнүндө материал болуп атканда. Кандай жүрөсүз байке? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Менен келаткан жана өтүп кеткен. Рахмат, сиздер дагы. Рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Кубанычтабыз. Анан кийин айтып өтүңүзчү, ушул бүгүн ишеним темасында сүйлөшүп атабыз да. Анан кийин сиздин ушундай жасаган иштериңиз бар, Кожомпул жана Манас эстеликтери, айкелдери. Ошолорду көрүп туруп биз ойлойбуз да, тарыхта ушундай инсан болгон экен деп ишенебиз. Сиз өзүңүз ушул скульптура жаатына кантип келип калдыңыз? Эмне үчүн? Орысча айтканда призвание деп коет. Ошондой эле мен өзүмчө бир умтулуум, ошого кызыккан жактарым бар болсо керек да, кичинекейимден эле ушу ылайдан иштегенди, бир нерсе жасаганды чаптап, жабыштырып, анан кийин катырып коюп, анан куштардын дагы сүрөкөттерин жасачу болчумун. Ошодон улам өсүп келип, анан кийин көркөм сүрөт окуу жайына тапшыргам Фрунзедеги. Андагы азыркы Чуйков атындагы. Анан жогорулап Ташкенттен жогорку окуу жайын бүтүрүп келип иштеп атам. Канча жыл болуп калды? 45 жылдан ашып калды. Убакыт тез эле өтүп кетет экен, 45 жылдан ашып калды. Сүрөтчү болуп келатам. Көпчүлүк убактымдын ушу канча сүрөт менен элек болсом, ошончо убакыттын мезгилинин ичинде мугалим да болуп иштеп аткан экен. Көпчүлүгү менин трудоюмда, ошо жазылганда, эмгек книжкамда мугалим деп жүрөт. Бардык жерде мугалиммин. Көркөм сүрөт окуу жайында, Чуйков атындагы окуу жайда 20 жылдай иштедим. Арабаев атындагы университетте дагы 20 жылдай ашуун иштеп атам. Ошол эле мынакей Манас эстелигин айтып калдык го аянттагы. Ошол эстелик сизге таандык. Ошол тууралуу бизде жашынакай бир сюжет бар экен, көрөлү. Мынакей экрандан өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жакыныраак артыбыздан чыга калды. Ушул эстеликти жасаганга канча убакыт талап кылынат? Канча убакытта кылып бүттүңүз баардыгын мындай дем алыш күндөрдөн сырткары дегенде? Бул өзү абдан көп убакытты талап кылынат. Мондай эстеликтер жасаш үчүн 4-5 жыл убакыт керек. Бирок мунун деле айта кетчү нерсеси бар. Муну жасаганда бир таласка коюлат деген ойдо бир 15-20 жыл мурда эскизи түзүлгөн болчу. Эскизи бир метровый деп коет, бир метровый чоподон жасалган эскиз бар эле. Кийин ошол туруп таласка коюлбай калды. Буйрук экен ушул аянтка келип коюлду. Жалпысынан айтканда 20 жыл деп айтса да болот. Анан кайта мындай убакыттын жасалган убагын алып караганда ушул аянтка Ала Тоо айыпында конкурс жарыяланып калды. Ушул эскизим менен алып келип койсом, көпчүлүккө комиссияга жагып калды. Анын ичинде өкмөттөгү адамдарыбызга жагып калды. Президентибизге жагып калды. Анан ушуну тез аранын ичинде бүтүрүп келесиң, 2 айдын ичинде деген неме болду, команда болду. Ушу 2 айдын ичинде Москвадан бүтүрүп алып келип, самолет менен алып келип койдук. Себеп дегенде поезд менен келгенде деле 6 күн кетип калмак. Самолет менен тез алып келип, жанагы Алмазбек Шаршеновичтин айткан сөзү бар. Орозо күнү жок, кандай эле, Орозо күнү учуп келип, анан неме күнү келип коюлду деп. Курман айт күнү коюлду деген сөз бар. Ошондой бир жакшы сөз бар. Ошондо 2 күндө алып келип площадка ордуна койдук да. Демек 2 айдын арасында жасап 2 жыл жасачу. Уктабай эле иштеп калган турбайсызбы? Ошондой мезгил болуп калды. Өкмөттүн айткан кересин айтпаса, айткан сөзүн айтпаса болбойт экен. Муну айта турган себеп дагы момундай болуп, мага да бир аян болуп калды эле да, момундай бир аян. Ушу эстеликти сен жасайсың деп. Кандайдыр бир аксакал чакырып эле телефондон ушу Аскар Акаевдин тушунда. Ушул эстелик сен жасайсың, даярдана бер деп эле ушундай бир керес сөз айтып, кереспи, алдын ала айтуу
сөз айтып калды. Анан кийин мен анча ойго алган эмесмин. Кийин конкурстан утуп алганда, анан кийин жазап жатканда гана эстедим. Ишендиңиз. Ишендим. Жакшы. Андан сырткары ушу Кожомкул балбандындагы эстелигин жасагансыз. Ошол тууралуу сүйлөшөлү азыр. Ал жакта кандай? Канча сынак аркылуу каалап калышты эле? Албетте, бул дагы сынак болгон экен. Мен муну байкабай калган экем. Ушу өзүм мастерскойм Байтур фирмасынын алдында мен мастерскойм жакын жайгашканда, ошол жерде Байтур фирмасынын директору, генеральный директору Тынчтыкбек Конушбаев деген бизнесмен, жакшы жигит бар. Азыр депутат. Ошол жигит айтып калды: "Ай, Базарбек, сен эмне Кожомкулга катышкан жоксуң конкурсуна" деп. Анан мен билген жок элем деп ошондой десем, "Алып кел, бир өзүңдүн вариантың, мен дагы көрөйүн" деп калды. Алып барсам жагып калды. Буйрук экен, ал эстелик ушул дворец спорттун алдына коюлуп калды. Мына сиздин жумушуңуз дароо эле мындай муундан муунга, кылымдан кылымга кала турган болуп туруп, буйруса тарыхта калат жана кыргыз элинде кала турган ушундай иштерди жасап атасыздар. Бул нерсе кандай болот негизи? Кантип өтөт? Комиссия кантип тандайт? Ой, комиссия деген укмуш катуу комиссия. Себеп дегенде 40-50 киши көрөт экен, кеминде. Кожомкулду көрүп атканда менде эки вариант болуп калды. Алсак, бирөөсү жамбаштап көтөргөндөгү сүрөтү болуп калды, экинчиси ушундай жонуна салып көтөргөндөгүсү. Анан биринчи варианты жактырып эле сразу ушуну кой деп калышты. Базарбек, ушул бизге жакты кое бер деп. Анан мен өзү да ойлонуп көрдүм, жакшылап өзүм менен өзүм, болду, ушул койсом болобу деп. Анан мындай карап көрсөм, атты мындай колтуктап көтөрүп, анан жамбаштап көтөргөндө болбой калат экен. Анан экинчи вариантын болбой жазай койдум дагы бир жума да. Анан кийин комиссияга алып келип көрсөм, главапуда чоң архитекторлор, художниктер келип көрүшүп, анан кийин мен айттым, ушул экөөсүн бирөөсүн тандагыла деп. Экөө тең меники дедим. Анан кийин экинчи вариантым жагып калып, ушул вариант коюлуп калды. Мен сыймыктанам, ушу жакшынакай коюлуп, анан жана Кожомкулдун өзүнүн жанагы Чаргынды деген бир жердештери, достору каза болгон экен. Ошонун күмбөзүнө эки алакан баскан экен. Өзү да бойлуу киши экен. Анан ошонун отпечатогун алып келип беришти. Анан ошону карап көрүп туруп, анан ошол жерге ташка түшүрдүм. Ошол ташты да издеп жүрүп, чоң кызыл таш. Мен Казакстандан, Курдайдан барып алып келдим. Ошол ташты тоодой болгон таш экен, өзү да кызыл сонун таш экен. Ошого алаканын басып койдум. Ошону кантип оюп жасадыңыз, кантип болду дегенде, мындай эрип туруп, анан кийин дагы ысык нерсеге колду койгондой болуп жасалган да. Анан ага мен эле эмес, эми көп эле адамдар колун теңештирип көрдү болуш керек. Анын баласындай эле болуп, мындай кичинекей болуп. Аны өзүнүн жанагы атайын скульпторлордун циркулу бар, өлчөп жазай тургандай. Ошол отпечатогун гипстен мага алып келип беришти. Ашык кеми жок, кандай болсо ошондой кылып ошол жерге өлчөп, кишилердин колу туура келе турган бийиктикте жазап, чегип ташка коюп жазадым. Эч кандай немеси жок, ашык кеми жок. Колунун изин түшүрүп койдум. Себеп дегенде бул символикалык нерсе экен. Кожомкулдун колу кандай болот, колунун чоңдугу кандай болот деп элдер, өзгөчө жаш балдар, спортсмендер келип кармап колдорун өздөрүн салыштырып көрүшөт. Айымдар деле бар, коюп атышат, мындай көрүп баягы кызыктыр. Теңдешсиз, Кийинки эстелик. Айкел. Бул тууралуу сүйлөшөлүчү. Бул деген бир жерге коюлабы же коюлганбы? Ит агытып куш салган кыргыздын жигити окшойт. Бул бүркүтчү деп бир убактарда мага ушундай тема жагып калган эле да. Бир көбүнчө эле мен чоң эстеликтерге жазайм. Өзүм Ташкентте монументальный скульптура деген неме курсун бүткөм да. Ал монументальный деген скульптура бул чоң эстеликтерди аянттарга кое турган чоң көлөмдүү эстеликтер да. Анан кийин мындай мелкий пластика деп коет, станковый скульптура. Станковый скульптураны мен бош убактыларда алектенип жасап көрөйүн деп, анан ушундай бир жестен бүркүтчү деп кыргыз жигитин бүркүт салып жаткан жасап көргөм. Анан бул атайын жазылган жери жок, бирок муну бийиктиктен ылдый төмөндөн карап көрө турган болсо, өйдө дагы жогору көтөрүп карасаңыз, мындай немеге көрсөтсө болот да, бир жанагы көчмөндөр оюну болуп атпайбы азыр бизде? Ооба. Көчмөндөр оюну деген ушу балыкчыдагы же ошо кайсы бир стадиондо ушул жерге чоң кылып жасап койсо,
мындай кыргыз жигитинин бүркүт салганы абдан элге жагымдуу болот, көрүнүштүү болот деген оюм бар. Бул жөн эле станковый скульптура. Мен оюмча дагы аябай сонун болмок, багы элестет. Багы көчмөндөр оюну жүрүп жаткан жерде же ысык көлгө кире бериштеби, айтор ушундай бир ушул эле эстеликти чоңойтуп туруп жасап коюп койсо аябай сонун болмок да. Уккандар болсо көңүл буруп коюңуздар. Жана дагы Базарбек агай бая сүйлөшүп калганда угуп калдык. Сиз Алматыда дагы көптөгөн эстеликтерди жасагансыз. Алга сизге буйрутма кантип келет? Сиз менен кантип байланышат алар? Алматанын өзүндө эмес, тиги Астанада. Көбүнчө Астанада, аны Чимкентте. Момдай бизде дагы Ишеналы Арабаев атындагы көркөм сүрөт окуу жайында Казакстандан дагы жаш жигиттер, студенттер келип окушат. Анан ошол жигиттер Кожомкулдун эстелигин койгондон кийин өздөрүндөгү чоң сүрөтчүлөргө айтып барышкан экен. Ушундай Базарбек Сыдыков деген бар экен, иштери жакшы экен. Бизге келип чакырып бир сүрөт жаза атпайлыбы деп. Анан чакыруу боюнча барып калдым. Ошол Астанада Кулагер деген чоң эстелик бар экен Астанада. Ошону Бишкектен жасап алып барып бердим. Чоңдугу 8 метр узундугу. Мунасара. 8 метр узундугу. 8 метр узундугу. Астанада кире беришинде Көкчатау жолунда турат. Ал жерде дагы стадион курмакчы экен, пландарында көп дагы эстеликтер болот. Ал эстеликтердин эскизтерин жөнөттүм, буйрса чакырып калышы мүмкүн. Андан кийин сиз ушундай образга берүү үчүн бир инсангачы же тарыхый инсан болуу, кантип анын сүрөтүн карайсызбы, кантип анан кийин окшоштурасыз? Кантип мындай багы окшош кылып жазасыз? Бир топ кыйынчылыктарды жаратат да. Тиги Каманбай Баатырдыкын Түркстанга жазадым. Түркстан шаарына. Ошол жерде жазаганда алар мага болжолу кандай болсо экен, анан кийин ат кандай туруш керек ушул жөнүндө маалымат беришти. Андан кийин сүрөттерин алып келип беришти. Мындай фото сүрөттөр бар экен, же болбосо жанагы илгери карандаш менен тартылган сүрөттөр бар экен. Ошого карап окшоштуруп жасап берип, бул жерден алып кетишти. Аны дагы. Бирок бул алып кеткендери жөнүндө алар айтышпайт. Кээрде жазса жазып коет, жазбаса ошо газетада биринчи күндөр, экинчи күндөр жарыяланып турушат газетада. Анан кийин эле Кыргызстандан жазалды деген эле аты калат. Авторду керек болсо эстебей да коюшат. Эстебей да коюшат, ооба. Кандай гана өкүнүчтүү. Сиз менен шашпай отуруп, кененирээк сүйлөшсөк жакшы болот эле, бирок убакыт деген тар экен. Сиз келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз агай. Ар дайым ушундай Кыргыздын жүзүн, Кыргыздын талантын дүйнө жүзүнө ушинтип таанытып жүрө бериңиз, талантыңызга таазим, ар дайым колуңуздан көрүңүз төгүлүп, көптөгөн дагы жакшы эмгектерди Кыргыздын урпактарына калтырыңыз. Колуңузга береке. Болсун, жаштар үйрөнүп алса деген тилегим бар. Ушу жаштар окуп үйрөнүп, бизден дагы чоң айкелчилер чыкса деген тилегим бар. Сиздерге чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз.